27 апрелде ошол бизден эле ошол Россияда жүргөн мигранттарга да атайын чыккан экен. Алардын мурунку азыркы учурда бардыгы ишеним менен айдап жүргөн унааларын эми бул жактан киргизбейт экен. Азыр көптөгөн тынчсыздануу жүрүп атат. Эми билесиз, ал жерде биз азыр 300дөн ашык, 300 миңден ашык биз мигранттар жашайт. Бардыгы жайына каникулга келишет. Ошол жерде 3төн биринин мигранттардын машинасы бар. Эми бардыгы өздөрүндө катталбаса дагы бардыгы ишеним менен жүрөт. Ишеним каты менен. Bunday чектөө Россияда жок, Казакстанда жок. Бул эмне максат менен киргизилген? Бул эмненин кызыкчылыгы? Бул эми биздин ошол аз калган мигранттарды тоскоолдук кылып атат да. Ошондуктан Алмаз Акунжанович буну тез аранын ичинен тапшырма берип, тактап, мындай жүйөлүү себеп болсо элге түшүндүрүп берсин. Жок болсо токтун атмен кылсын. Элдерде биздин мигранттар кыйнабасын, өзүн жайын багып, Кыргызстанга да жардам берип аткан мигранттардын биз жолун тоспошубуз керек.